Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар, урматтуу биздин достор, биз менен болуп комментарийлерде өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырып, өзүңүздөрдүн оюңуздар менен бөлүшүп атканга дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Себеп дегенде мен көрүп атам, суроолордон, мага келген каттардан көрүп атам. Ошо бизге кайрылган, анан биз ошо жооп берген адамдар ошол комментарийлерди карап дагы ошол экилердин баарын окуп чагып дагы биз ошондон жардам дагы алып атабыз, ошондон колдоо алып атабыз деп жазып жатышат да. Ошондуктан достор, баарыңыздарга суранабыз, өзүңүздөрдүн оюңуздарды сөзсүз түрдө калтырыңыздар, жазыңыздар. Ошол тигил же бул суроонун ээсине кеңеш кептериңиздерди, колдоо каттарыңыздарды же болбосо ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Себеп дегенде бул чынында эле абдан керектүү экенин далилин биз көрүп атабыз. Көптөгөн адамдар бизге кайрылып, оюн сурап жатат. Мен дагы жолу кайталап кетем. Биз бул подкастты кылып атканда эч кандай акылдуу болуп, моралдуулуктун туу чокусубуз өзүбүз биз ыймандуулуктун же бир кыйын адамдардын туу чокусубуз, укмуш билимдүүбүз дегенден эмес. Ушу бизге жазган, бизге кайрылган адамдарды көрүп, ошо бизде кеңеш сурай турган адам, өзүнүн ой пикирин бөлүшө турган адамдарыбыз аз экенин, эл ошол эке муктаж экенин, эл башка бирөөнүн оюн дагы угуп, өзүндөгү ичиндеги дүйнөсүндө болуп аткан жарылып кетейин деген же болбосо ошол эки өзүнүн кыскан бир ой толгоосу менен бөлүшүп жеңилдеп калат экенин көрүп, ошол адам, ошол себепчи катары биз болуп атабыз, ушул подкастты кылганыбызга. Анан ошондой эле ошо сиздер комментарий жазып, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтыргандагы бул дагы ошол адамдарга чоң жардам берет да. Эми бизге ар кандай каттар келет. Бул кийинки кайрылган дагы карындашым кайрылыптыр. Эми кээ бирөө мисалы фейктөө мына жабык аккаунттан жазышат көбү. Себеп дегенде баягы уялышат, тартынышат. Кээ бирөө өзүнүн эле аккаунттарынан жазышат, бирок суранышат, мен атымды айтпаңыз депчи. Бул жерде дагы эми өзүнүн эле аккаунтунда жазган экен, Гүлнура деген карындашым жазган экен. Мен аккаунтуна атайын кирип карап көрдүм. Жакшынакай, татынакай кыз экенсиз да. Мен 35 жаштамын деп жазыптырсыз. 35 жаш деген бул адамдын күркүрөп турган учуру. Өзгөчө кыз кишинин бул даана ачылып, чачылып, дүйнөнү таанып, жана гүлдөр өзүнүн бир табына келгенде ачылат го, ошентип турган учурда. Ошондуктан карындашымдын катын окуйын. Ушул катты окуп дагы мен ойлодум да, ушул биз, аркамда мен тартып аткан Ираслан деген иним бар. Биз бул подкастты бекер кылып аткан жок экенбиз деп дагы бир жолу бизге ишенич келди да. Анда суроо дагы эмес, бул ой сурап атат. Мен 35 жаштамын. Ушул жашка чейин ашып кетсе 5 жыл жакшы жашадым. Калган жашоом кайгы капа менен эле өтүп жатат. Бала чагым зордук зомбулук менен өттү. Окууну бүткүчө денемден көк кеткен жок. Мени төрөгүсү келбей төрөгөн экен. Мен күнөөлүү эмесмин да бул дүйнөгө келгениме. 10 жашка чейин тайенем чоңойтты. Анан ал каза болуп келдим өзүмдүн апама. Мени кабыл албай кара жолтой ЖК деп мындай точкалар менен жазган экен. Деле айта берсе болот го. Эми жалап, башка жаман нерселер жазган экен. Аябай жаман сөздөр менен урушчу. Ушул күнгө чейин угам качан өлөсүң деген сөздү. Илим байке ишенесизби? Балдарым кичинекей кезинде балдарымды чоңойтуп
алайын дечимин. Азыр улуусу 10 жаш, кызым 9 жашта. Жолдошум менен ажырашкандын мен кыйналганыма апама жагат. Жолдошум менен ажырашканым, мен кыйналганым апама жагат. Сени Кудай жазалады деп айтат. Мурда кайра эле чалып жазып апа дечимин. Бирок акыркы жарым жылда жазбайм дагы, чалбайм дагы. Сөөгө жетти сөздөрү. Кудай алдында энем катары жакшы көрөм. Бирок мени бөлүп турат. Кээде ойлоном, мен эмнеге жаралдым деп. Акыркы күндөрү өлгүм эле келет. Жашоого көңүл жок. Балдарымды деле ойлобойм. Мен бул дүйнөгө жалгыз жаралгандаймын. 15 жашымда зордукталгам байке. Андан бери 20 жыл өттү. Бирок бул нерсе мен менен кетет окшойт. Өлгөнүмчө көз алдымда тура берет. Эмнеге менин жашоом татаал? Мамам мени уруп үйдөн качып кеткем. Ошондо зордукталгам. Айткан эмесмин эч кимге. Мени уруп зордуктаган дагы деле көз алдымда. Таш менен башка чапканы, муунтканы. Мен эсимди жоготком. Өлтүрөм, өзүң чечиң деген. Мен өлтүрө бер дегем. Ошондо мени өлтүрүп эле салбаптыр да. Ушуларды ичиме сактай берип, жарылганы калдым. Балдарымды колумдан келишинче бактылуу караганга аракет кылдым. Азыр сурайм, мага ыраазысыңарбы деп. Ооба дешет. Бирок мен бактысызмын. Өлүмдү эле күтүп жашап калдым. Бул дүйнөдө миссиям бүттү деп. Урматтуу Гүлнура карындашым. Сиз мага да 1-2 жолу жазып жоогуңузду күтөм дедиңиз. Мага кайрылганыңызга албетте терең ыраазычылык. Көп айтып калат. Мен көп диний китептерди да окуйм, илимий китептерди да окуйм, адабий китептерди да окуйм, ар кандай китептерди окуганга аракет кылам да. Анан ошол жерде дагы ошо диний китептердин баардыгында дагы бар, биздин динде дагы бар. Айтат, адам баласына Кудай адам баласы көтөрө алган сыноолорду берет деп айтат да. Адам баласы көтөрө алган, ошонун алы келген суроолорду берет деп айтат. Сыноолорду берет деп айтат да, Гүлнура карындашым. Көп адамдын башынан өтө кыйын, татаал учурлар өтөт. Сиздин трагедияңыз бул дагы ат көтөргүч чоң трагедия. Сиз туура айтып атасыз, мен эч кимге айта албай жарылып кетчүдөй болдум депчи. Бул деген аябай оор жүк, Гүлнура. Муну сиз мындай ичиңизде катып көтөрүп жүрө бербешиңиз керек. Мага жаза алганыңыз жакшы, эми ошончо болду, аракет кылып, психолог таап, азыр психологдор көп, психолог менен сүйлөшүңүз. Барыңыз эч тартынбай, ошо эки болгон нерсеңизди айтып, буңуңузду чыгарып алышыңыз керек. Менин дагы жашоомдо көп сабоо тепкилер болгон. Менин дагы кичинекей кезим оңой өткөн эмес. Эми албетте сиздики аябай ат көтөрүлгүс экен. Бирок Гүлнура, сиз ошону кечип өттүңүз да. Азыр мен сиздин зордуктооңуз боюнча айтып жатам. Тилекке каршы көптөгөн кыздар, сиз эле эмес, көптөгөн кыздар зордуктоого дуушар болушат тилекке каршы. Бирок ошонун ичинде көп кыздар ошону жеңип чыга алышат. Ошону аттап, ошо эки чоң сыноону аттап кете алышат. Себептен аттап кетүүгө сиз айтып атасыз, мен стимулум жок деп, стимул табышат, издеп табышат. Биринчи кезекте мына сиз болсо азыр мен сизге ошо биринчи чоң стимулду сизге айтып берем. Биринчи чоң стимулду айтып берем. Эмне үчүн сиз ушул
жашооңуздагы болгон өтө оор татаал психикалык дагы, психологиялык дагы зордук зомбулукту сиз кечип өтүшүңүз керектигин. Мынакей сиз апаңызга таарынып атпайсызбы? Апаңыз жаман сөз сүйлөйт, ушу өлүп калды деп айтат. Жарым жылдан бери сүйлөшпөйм деп айтып атасыз. Жарым жылдан бери. Достор, саламатсыздарбы? Мен Африканын эң бийик чокусу Килиманджарога тур уюштуруп жатканымды барыңыздар билесиздер. Бүгүнкү күндө тайпа толугу менен бүт толду. Негизи бизде бардык жетиштүү адамдарыбыздын баарын чогулттук. Биздин тобубуз болсо группабыз даяр. Биз азыр учканга кеткенге даярданып жаткан учурубуз. Визаларыбызды алып аткан учурубуз, иш кагаз документтерибизди даярдап аткан учурубуз. Жана ошол учурда машыгуу да кылып атабыз да. Бирок дагы ошол эле топко 2-3 кишини кошконго да мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде каалагандар бар болсо. Көп адамдар мага жазышты. Биз барат элек, бирок акчадан тартыш болуп жатат деп. Мен дайым айтып атпаймынбы, чыгыныш керек, аракет кылыш керек депчи. Мен жакында эле Доскрида банк менен барып сүйлөшүп, биз кызматташууга кирдик. Эгерде ушул шилтемелер аркылуу силер Доскрида банкка кайрылсаңыздар, ал жерде же бөлүп төлөө, же болбосо өтө тез ыкчам сиздерге ошол турга жетишчү каражатты жакшы шарттарда бат эле чечип берүүгө даяр. Азыр ушул силтемелер аркылуу келсеңиздер болот. Эгерде бул Килиманджарога сиздер жетишпей жатсаңыздар, анда келерки жылдын апрель айында ал деле бат келип калат. Биз Эвересттин негизги базасына 5360-5400 метрге трекинг тур уюштурабыз. Ошол жерге дагы сиздер эмитен эле же акча чогултуп, же болбосо Доскрида банк аркылуу сиздер ошо бөлүп төлөө ыкмасын, же болбосо ал жерден жеңил аз пайызда бат ыкчам насыя алганга сиздерге мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан ким Килиманджарога барам десе, дагы 2-3 адам алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгерде жок, буга мен жетишпейм десе, анда кеттик. Апрель айында чогуу бирге дүйнөдөгү эң бийик тоо Эверест же болбосо Жомолуңба тоосун барып, этегин бирге барып кармап келебиз. Кеттик. Саякаттагыла достор, турларга биз менен чогуу баргыла. Өтө кызыктуу жана жашооңузда эң унутулгус учурларды биз сиздерге тартуулайбыз. Сиз эмне үчүн таарынып атасыз? Себеп дегенде сиз минтип атасыз да, менин жакын адамым энем мага ушундай кылып атат депчи. Жакын адам энем ушундай кылып атат деп сиз таарынып атасыз да. Себеп дегенде бул мен энем эле, бул мен жакын адамым эле, мага башкача караш керек эле деп сиз ал кишиге башкача талаптарды коюп атасыз да. Туурабы? Себеп дегенде сиз аны энедей кылып, эненин мээримине чөмүлгүңүз келет да. Азыр сиздин 2 жакшынакай балаңыз бар экен. Ошол балдарыңызга сиз чоң дүнүйөсүз, Гүлнура. Балдарыңызга бул деген сиз эбегейсиз чоң дүнүйөсүз. Сиздин дүнүйөңүз урайын деп баратат да, мына чекесинен урайын деп баратат да, мына эне деп эненин мээримине чөңүрөйүн десеңиз, энеден жанагы жакшылыкты күтпөйсүз. Жанагы оор жүктү, зордуктуу болгон травманы көтөрүп кетейин десем, көтөрө албайсыз. Мен өлүп кетсем экен деп атасыз да, Гүлнура. Элестетиңиз, мына сиздин ошол дүнүйөңүз уруп атат да. Сиз болсо ошол балдарыңызга ошондой дүнүйөсүз, эбегейсиз. Балдарыңызга сизден ашкан дүнүйө жок, Гүлнура. Балдарыңызга сизден ашкан баалуулук жок. Балдарыңыз дагы сиз ошол апаңызга азыр таарынып атпайсызбы?
балдарыңыз кийин көп жыл бою ушинтип, эгер сиз азыр өзүңүзгө кол салып алсаңыз, өзүңүзгө жаман нерсе кылып алсаңыз, балдарыңыздын шору ошо балдарыңыз көп жыл бою, өмүр бою ушул суроону көпкө сизге берип келет. Эмнеге биздин энебиз ушинтип алды? Эмнеге бизди энебиз төрөп туруп ушинтип таштап салды деп. Албетте, азыр карагылачы, кандай сонун бала. Мага ыраазысыңарбы десе, сиздин балаңыз ыраазымын деп жооп берет экен да. Демек сиз жакшы энесиз да. Ошол балдарыңызды, эки балаңызды, алар бул жерге аларды сурабай алып келдиңиз да сиз. Сиз ошол балдардын атасы, силер сурабай эле алып келип алдыңар да. Балким дагы сиз ал балдарды каалаган эмессиз, бирок ошентсе дагы балдарды сиздер сурабай алып келип алдыңыздар да бул дүйнөгө. Анан эми ал балдар келгенден кийин төрөлдү, сиз энеси болдуңуз, сиз алардын дүйнөсү болдуңуз да. Биринчи стимул, алардын дүйнөсүн уратпаңыз да сиз. Уратпаңыз. Аркы дүйнөгө кетип калыш бул оңой нерсе. Бирок адам баласы бул жерге келгенде эң оңой нерсеге кетпей, ошо кыйынчылыктарды жеңип ашып түшсө, ошондо бул татыктуу жашап кеттим деп айта алат да. Эми бул биринчи стимул. Экинчи стимул боюнча, Гүлнура, бир дагы адам баласы бул дүйнөгө келгенде билбейт эмне үчүн келгенин чынында эле. Бул суроону өмүр бою ал өзүнө өзү жооп, өзүнө өзү сурап келет. Мен эмнеге жаралдым болду экен деп. Ар ким өзүнүн жолун издеп алат. Бирөө ошо динден таап алат жолун. Бирөө айтат, мен ушу балдарым үчүн жашап атам бул дүйнөдө деп айтат. Башка бирөө айтат, бир максат коюп, мен ушуреки элге жакшылык кылыш үчүн жардам бердим деп айтат. Мен дагы көп бул суроону өзүмө берген болчумун, Гүлнура, бул дүйнөгө эмнеге келдим мен деп. Бирок жооп таба албаган соң, мен мындай деп өзүмө өзүм чечип алгам. Демек, мен келген соң тегеректеги жакындарыма канчалык колуман келсе, ушул жашоого адам болуп келгенден кийин канчалык колуман келсе, өзүм дагы татыктуу жашаганга аракет кылам. Ошол тегерегимдегилерге да колумдан келишинче өзүмө зыян келтирбей жардам бергенге аракет кылам деп таап алгам да. Өзүңүздүн кол салып жаныңызды кетип калыш бул оңой эле нерсе, Гүлнура. Бирок эгер кол бутуңуз соо болуп турса, бул жерге сиз Алланын буйругу мененби, Кудайдын буйругу мененби сиз жаралган соң күрөшүңүз да, аракет кылыңыз да. Ал эми стимул таппай атам, мен билбей атам деп атасыз. Жанагы травмалардын баардыгын психологко барыңыз. Психологдон жол таппасаңыз, динге барыңыз. Динден барып, ошоки аалымдардан барып жолугуп сурап көрүңүз. Мечитке барып көрүңүз. Болбосо саякат кылыңыз, китеп окуңуз. Дүйнө жүзү, Гүлнура, ушунчалык кызыктуу. Дүйнө жүзүндө ушундай бир сонун нерселердин баары бар. Биз анын айрымда көп адамдар, басымдуу көпчүлүгү, дүйнө жүзүндөгү, жер шарындагы адамдардын басымдуу көпчүлүгү ошоки кызыкчылыктын, ошол жыргалчылыктын, ошол жакшы нерсенин бир 5% көрүп өтүп кетет да, Гүлнур. А бул деген, бул адам баласынын жаны, бул белек да. Бул бир жараткандын белеги да бизге. Жараткандын белеги да. Ушундай жаш берип, сизге энелик мээрин берген экен. Эне боло албай жүргөн адам канча, Гүлнура. Эне болсом мен 1000 мертебе ыраазы болот элем деп ошо зар болуп жүргөн адамдар канча. Мына сиз эми аны жазбаптырсыз, көзүңүз көрүп, оозуңуз сүйлөйт экен, кулагыңыз укса керек. Көзүм көрсө деп зар болуп жүргөндөр канча. Кулагым укса деп зар болуп жүргөндөр канча. Мен дагы окуй алсам деп зар болуп жүргөндөр канча. Сизде ушунун баары бар экен да, Гүлнура. Өлүп кетиш, кол салып аркы дүйнөгө кетип калыш чынында эле оп-оңой. Бирок ошоки бул дүйнөгө чакырып аткан балдарыңызды ойлоңуз.
Бул дүйнөнүн кызыкчылыгын ойлоңуз, колуңуздагы бар байлыкты ойлоңуз. Анан эң акыркысы эми энеге улабы башка бир адамга таарынып жүрүү, бул ошол жүктү көтөрүп жүрүү болуп эсептелинет да, Гүлнура. Жүктү, сиз ошол жүктү көтөрүп жүрөсүз да. Ошол жүктү ыргытып салганга аракет кылыш керек. Энеңизге болобу, башкага болобу ошо таарынчыңызды ыргытып салганга аракет кылышыңыздар керек. Жалгыз колуңуздан келбей атса, мен айтып атпаймынбы, психологко барыңыз. Бир психолог табыңыз, издеп барыңыз. Мына биринчи себепкер, биринчи кеңешкен мен болуп атам да сизге. Мен мына кеңеш берип атам, психологко барыңыз. Эгер булардын баары жардам бербесе, динге барыңыз. Бирок ошо таарынчты алып ыргытканга аракет кылышыңыз керек да. Ошо таарынчты алып ыргытып ийсеңиз жеңилдейсиз. Энеңиз жаман сүйлөп, антип жана каргап шилеп атса, сүйлөшпөй калып турса, сүйлөшпөй эле коюңуз. Балдарыңыз менен сүйлөшүңүз. Башка сизди тегеректеген дүйнө жүзүндө толтура адам бар. Сизди тегеректеп, сиз менен тил табыша ала турган адамды таап, ошо менен сүйлөшүңүз, Гүлнура. Жанагы ички травмалар боюнча алар менен өзүнчө дагы иштешкенге аракет кылыңыз. 35 жаш деген бул күлгүн жаш. Дагы келечекте көп жакшылыктарды көрө аласыз. Көп адамдын жакшылыктарына дагы себепчи боло аласыз. Балдарыңыздын дагы 1000 мертебе ыраазы айтканына сиз мүмкүнчүлүк бере аласыз. Сизге аманчылык каалайм, сизге ийгилик каалайм. Оюңуз, ичиңдеги эркиңиз күчтүү болушун каалайм. Акыл эсти жараткан бизге атайын ушуну иштетиш үчүн берген. Ошол акыл эсти колдонуп, жаман жолго барбай, өзүңүзгө кол салбай, ошол жеңил жолду издебей, күрөшкөнгө эрк таап кетесиз деген чоң ишеничтемин, Гүлнур. Ийгилик сизге.